Азыр мен Тыналиева көчөсүндө турам. Бул жерде абанын булганышынын көрсөткүчү 98. Кардын жаап жатканына карабастан бул көрсөткүч шаардын башка аймактарында 128ден ашат. 128 абанын сапатынын индексине ылайык нормалардан ашып, ден соолукту начарлатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Айрыкча жаш балдар, улгайган адамдар жана өнөкөт оорулары барлар үчүн кооптуу. Абанын булганышынын негизги себептеринин бири эски унаалардын көптүгү. 40 миң унаага ылайыкташкан борбордо күнүнө 300 миңден ашык унаа кирип чыгат. Эски унаалар заманбап фильтрация системаларына ээ эмес. Туюк кыймылдаткычтар, эски өлүп чыгаруу системасы, көмүр кычкыл газынын жана башка булгануучу заттардын көп чыгышына себеп болот. Кечки убакыттарда жумуштан чыгам, жумуштан үйгө келсең эле кыйналып кетем өзү. Эч болуп, дем ала албай, анан үйгө келип айнекти ачайын десем деле ишиктен анан даже ошо эшикке чыгып сейилдемек түгүл, үйдө дагы айнек ачып чачнакка отура албай деле калдык. Абанын мындай бузулуу учурунда активдүү физикалык кыймыл-аракеттерди кылууга болбойт. Ошондой эле ачык абада спорт менен машыгууга, өзгөчө сезимтал адамдарга бет кап тагып чыгуу сунушталат. Абанын булганышы айрыкча кыш мезгилинде өзгөчө бир маанилүү көйгөйгө айланды. Смогтун негизги себептери бул эски транспорттун көптүгү, үйлөрдү көмүр менен жылытуу жана таштандыларды туура эмес сорттоп өрттөп салуу. Бул маселени чечүү үчүн ар бирибиз жоопкерчиликтүү болууга тийишпиз. Биринчи кезекте коомдук транспортту колдонууга өтүшүбүз керек. Экинчиден, энергияны кайра жаралуучу булактарын колдонуу боюнча саясатты колдоп, көмүргө болгон көз карандылыгыбызды азайтышыбыз керек. Жакынкы жылдары унаалардын саны азайбайт. Эгер тиешелүү чаралар көрүлбөсө, абанын булганышынын көрсөткүчү көбөйүп, шаарда дем алуу мүмкүн эмес болуп калат деп эскертет экоактивист Арукия Абиталипова. Азия Маманбек кызы, Бишкек.